Андан кейін масты балдар мас тартканда мастынын үстүнө тартылат. Астына эмес, жанына эмес, артына эмес. Фарзы ошол мастынын үстүнө тартыш керек. Мыгдар 3 манжа. 3 манжа мыгдарычалык мастынын үстүнө сууду эмне туруп, суулап туруп тартышлык балдар бул фарзга кирет. Эгерде мастынын астына мас тартсаң, же жанына, же артына мас жүрбөйт. Түшүнүңөрбү? Мас тартканда ар дайым бисмилла деп эмне кыласың? Масыны тартканда балдар, мына кадамдан баштап жогору карап тартылат. Манжалардан баштап жогору карап, ашка карап тартасыңар. Ушул тартиби. Бирок бир адам тескери кылган болсо, жогорудон астына түшкөн болсо, бул да жарай берет. Бирок хилафы сунна. Же болсо бирөөсү жаны менен тартып кой, жанына мындай кылып, бул да жарайт, бирок хилафы сунна. Себеби мас тарттын тартиби балдар тууран болуш керек, арзан эмес. Тууран дегени үстүнөн тартасың мындайына. Жанына эмес, үстүнөн тартасыңар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мас тартып аткан учурда масыны сөзсүз түрдө үстүнө мас кылыш керек. Табанына эмес, астына эмес, артына эмес, жанына эмес. Астына бирөө мас тартып койсо жарабайт. Ошон үчүн Азират Али разыяллаху анху айтат, эгер дин адамдын акылы менен боло турган болсо, анда мас тартканда үстүнө эмес, астына тартыш керек деген. Себеби адам басканда жаман нерселер жабышы мүмкүн астына. Аны тазаласаң болот. Үстүгө эчтеке жабышпайт. Бирок дин не бул? Аллахтын пайгамбарынын өкүмү. Биз иттиба кылабыз, эргешебиз болду. Ошондуктан басы барган жериң эмес, үстүнө мас тартканга сен билдеттүүсүң. Демек мас тартканда эмне кылат экенбиз балдар? Үстүнө 3 манжаны мыгдарчалык манжалардан тартып ашыкка карап тартабыз. Мына ушул мастын эмеси экен? Фарыздары, негизги себептери. Эгер мастынын астын жууп койсо, же болсо жандарына мас тартып койсо, же болсо артына жууп койсо, же мас тартса, аны менен мас тарты деп эсептелинбейт. Мас тартканда сөз түрдө хуф хуф не деген экен? Ошол мастынын үстү тарафына мас тартышлык бул илгетибиз барыбыздын. Ансыз масы болуп эсептелбейт.